Салам угарманым, сиздер менен мен Айзада Талантбек. Бүгүн биз көпчүлүгүбүздүн жашообузга тынч эле аралашып, бирок чоң таасирин тийгизген бир суроону талкуулайбыз. Коом эмне дейт? Бул суроо менин гана жан дүйнөмө эмес, көпчүлүгүбүздүн жашоосуна чоң таасирин тийгизип келет. Бул суроо жөнөкөй угулат, бирок дал ушул сөз көптөгөн кыз-жигиттердин, негизи эле коомдо жашаган ар бир эле инсандын жашоосундагы эркиндикке коюлган эң чоң тоскоолдуктардан бири болуп саналат. Өзүңдү таап, өзүң каалаган жашоону тандагың келсе, көп учурда токтоого мажбур болуп каласың. Себеби коом сага карап, сени сындап турат. Бизди кичинекей кезибизден эле тарбиялашат. Кыз киши жоош болушу керек, кыз үйдүн көркү болушу керек, баш ийген төргө төрөт. Кыз бала эртеңки келин, кичинекей кезиңден эле үй жумушуна үйрөн, анткени турмушка чыгып барганда билип бар. Бул сөздөр адаттагы кеңеште угулганы менен, анын түпкүрүндө бир сырдуу идея сакталып турчудай. Сенин жашооң бир күн бирөөгө кызмат кылуу үчүн даярдалышы керек, өзүң үчүн эмес. Кыздарга багытталган туюулар да ушундан башталат. Кечинде сыртка чыкпа, кыска кийбе, катуу күлбө, катуу сүйлөбө, уят болот, уят. Бир күнү өзүңдөн сурайсың, эмне үчүн менин эрким башкалардын пикиринен көз каранды болушу керек? Эмне үчүн менин жашоомду коом жөнгө салышы керек? Айрыкча жашың 25-тен ашып калганда коом бүт көңүлүн сага бурат. Сен иштеп жатасың, өнүгүп жатасың, дүйнөнү таанып жатасың. Коом үчүн бул анча деле маанилүү эмес. Коомдун сага болгон суроосу эч качан өзгөрбөй келет. Качан турмушка чыгасың? Мен эч убакта сени турмуш курба же болбосо коомго кулак салба дебеймин. Менимче турмуш куруу бул сенин чечимиң болушу керек. Коомду ыраазы кылуу үчүн алынган бир чечим эмес. Өзүңдү ыраазы кылуу үчүн алынган бир чечим болушу шарт. Ошол эле учурда өзүн биринчи орунга койгон, карьера курайын деген аял затына да көз караш башкача болот. Карьера куруп жалгыз каласың, күйөөгө тие албай каласың, баланы качан төрөйсүң? Билесизби, бир убактарда дал ушул коомдун басымына туруштук берүүдөн чарчаганым үчүн мекенимден көчүп кетүүгө аргасыз болдум. Мени эч качан коомдун мен жөнүндө эмне дегени ойлондурчу эмес. Мен үчүн ар дайым өзүмдүн эмне каалап жатканым биринчи планда. Бирок бир ачуу чындык бар. Ал коомдо сиз жалгыз эмессиз. Сиздин жакындарыңыз да ал коомдо жашайт жана алар үчүн коом эмне дейт, эл эмне дейт. Бул өтө эле маанилүү болушу мүмкүн. Өзүмчүлдүк кылып, алардын ой пикирлерин укпай коюуга да болбойт. Бир эле аялдын жашоосу ушунча чекке бөлүнгөнү сиздин оюңузча адилеттүүбү? Эркек киши ийгиликке жетсе кол чабуулар, аял киши ийгиликке жетсе суроолор. Эмне үчүн, ким үчүн, ушунун эмне кереги бар сыяктуу суроолор ар тараптан жайнайт. Аял киши өзүн сүйгөндү, өнүгүүнү, карьера курууну тандаса, бул аны аял кылбай койбойт. Тескерисинче бул аны күчтүү, аң сезимдүү, эркин инсан кыларын унутпашыбыз керек. Билимдүү эне, билимдүү балдарды тарбиялайт. Коом бизди багыттайт, бирок аны толугу менен жашообузду башкарууга жол бербешибиз керек. Өзүбүздү укканды үйрөнүшүбүз керек. Өз тагдырыбызды өз колубузга алуудан коркпошубуз керек деп ойлойм. Кымбаттуу кыздар, эгер ушул таапта коом эмне дейт деп ойлонуп жатсаңар, биринчи убакта өзүңөрдөн сурагыла. Мен эмне кылайын деп жатам? Бул менин каалоомбу же мени тынч койбой жаткан коомдун талабыбы? Көп учурда басымтыралуу айтканда ал аялдарга гана тиешелүү деп ойлоп калабыз. Бирок тилекке каршы коом эркектерге да өтө жоомарт эмес. Биздин коомдо эркектер да кичинекей жашынан эле үнсүз басымдын ичинде жашап келишет. Мисалы, коом эркектерге карата эмне дейт? Эркек ыйлабаш керек, эркек жумшак болбошу керек, үй бүлө куруудан мурун бутуна турушу керек. Эркек үй бүлөсүн багууга милдеттүү, болбосо кимге керегиң бар? Бул сөздөр канча жигиттин жашоосун кечиктирип, канчасын өзү каалабаган жолго салып койду. Бутуна туруш керек деген эмне? Коомдо кеңири тараган түшүнүк бар. Эркек үй бүлө кура электе
үй салып, машина алып, өзүн толук камсыз кылышы керек. Албетте, жоопкерчилик өтө маанилүү, бирок бул түшүнүк кээде ашкере басымга айланып кетет. Кээ бир жигиттер сүйгөн кызым менен баш кошкусу келет, бирок аз тапсам уят болуп калам, апамдар эмне дейт, аялымды бага албай калсамчы деген коркунуч менен жашашат. Бул коркуу сүйүүнү да, келечекти да артка түртүп коет. Мындан сырткары кээ бир аялдар да ушундай түшүнүктү улантып, аз тапкан эркекке турмушка чыкпайбыз деген ойду таратышат. Мындай материалдык абал адамдын инсандыгынан, мүнөзүнөн, жүрөгүнөн маанилүү болуп калат. Чыныгы маселе эмнеде? Үй бүлө бул команда. Эркек менен аял чогуу бутка турушу керек. Жанында түшүнгөн, колдогон адам болгондо гана адам бат өсөт, көбүрөөк ишенимге ээ болот. Сүйүү жана нике акча барда гана жарала турган нерсе эмес. Ал эки адамдын ортосундагы ишенимден, колдоодон жана чогуу өсүп өнүгүүдөн негизделиши керек деп ойлойм. Менимче эркектер дагы жеңилирээк жашоого укуктары бар. Алардын да коркууга, чарчоого, жардам сураганга акысы бар деп ойлойм. Биз коом катары эркек ушундай болушу керек деген катуу рамкаларды жоготушубуз зарыл. Эркек болуу бул акча табуу гана эмес, бул түшүнүү, сүйүү, жоопкерчилик менен чогуу жашоо. Жан дүйнөңдүн жаңырыгына кулак сал жана өзүңө чынчыл бол. Коомдун үнүн басандатсаң болот, бирок ички добушуңду эч качан жок кылба. Себеби өзгөрүү ар бирибиздин өзүбүздөн башталат. Коом кандай болсо да, сен өзүңдүн дүйнөңдүн борборусуң. Буну эч качан унутпа. Мени угуп жатканыңа чоң рахмат. Кийинки эпизоддо дагы жүрөккө жакын темалар менен жолугушканча өзүңө кам көр, башкалар эмне десе да сен ким экениңди унутпа. Сиздер менен чыпкасыз чынчыл жан дүйнөмдүн жаңырыгы аттуу подкаст менен бирге мен Айзада Талантбек болдум. Сиздердин ой пикирлериңиздерди күтөм, анткени алар мен үчүн абдан маанилүү. Жакшылыкта туруңуз.